Сиздер көрүп жаткан Теңир Тоо таңы таңкы түз берүүсү кимде ким биздин арабызга жаңыдан кошулган болсо дагы бир ирет кутман таңыңыздар менен деп көрсөтүүбүздү алдыңыз деп улантабыз. Биз бүгүн кыргыз тили жөнүндө кеп кылмакчыбыз. Себеп дегенде бүгүн 23 сентябрь кыргыз тили күнү. Себеп дегенде 1989 жылы Кыргыз СССРнин Жогорку Совети тарабынан тил мыйзамы кабыл алынган. Андан соң мамлекеттик макам берилген. Тагыраагы 2004 жылы Жогорку Кеңеш тарабынан ушу биздин тилибиз, эне тилибиз болгон кыргыз тилине мамлекеттик тил макамы ыйгарылган. Мына ушул кыргыз тилине байланыштуу бизге студияга мейман келип калган. Ал ким десеңиздер, Кыргыз Республикасынын президентине караштуу тил жана тил саясаты боюнча улуттук комиссиянын Нарын облусундагы өкүлү Кадыркул Бугубаев. Саламатсызбы агай? Саламат. Кош келипсиз. Майрамыңыз менен. Рахмат, бирге болсун арыздардан. Майрамдык маанайыңыз кандай? Майрамдык маана эң жакшы. Анткени бүгүнкү күн биздин улуу арбаңыздар биринчиден Теңир Тоолуктар баарыңыздарды чын жүрөгүмдөн бүгүнкү кыргыз тилибиздин 36 жылдык мааракеси менен чын жылдан куттуктайбыз. Бул күн өзгөчө мамлекет тил күн катары таанылган эне тилибиздин өлкө тарыхын түп тамырынан өзгөртүүгө өбөлгө болгон улуу күн деп эсептейбиз да. Анткени ушул күнгө ээ болгонубуздан баштап биз өзүбүздүн эл экенибиздин, биз өзүбүздүн мамлекет экенибиздин, өзүбүздүн улут экенибизди биз бир эн тамгасы катары белгилеп, ушул күнгө жеткизип, жылдан жылга ушул тилибизге болгон жакшы саамалыктар, жакшы өркүндөөлөр акырындык менен алдыга жылууда. Бул биздин элибиз үчүн чын жүрөгүбүздөн толкундануу менен кабыл алуучу улуу майрам деп эсептейбиз да. Абдан жакшы. Эми ушу биздин кыргыз тилибиздин баягы мыйзам талаасына, мыйзамдуу бекигенине, тил болуп бекигенине 36 жыл болуп атат да. Негизинен баягы кыргыз тилибиз кылымдарды карткан түрк тилдеринин içинен эң байыркы тилдердин бири болуп эсептелет. Анан ушу тарых таржымалына алгач маалымат бере кетсеңиз, ушу канчанчы жылдары бекитилген, эмне болгон, кимдер аракет жасаган, ага чейин эмне себептен ушу биздин кыргыз тили, эне тилибиз мыйзамдуу бекитилбей келген? Арбаңыздар, эми алгач кичине баягы майрамдык маана эмеспи, кичине эме берип коюңуздар. Ар бир элдин тили ошол элдин акылынан жаралган деп бул биздин жазуучубуз Чыңгыз Айтматов айтып кеткен да. Бул кыргыз тили сиз айткандай 3000 жылдык тарыхы бар эзелки элибиздин тили, бабабыз Манастын, Тобул булу Токтогулдун, Алтын Жезтаңдай төкмөрчүлары Сагынбай Саякбайдын, Залкар Манасчылардын, дүйнөгө аты таанылган Ала тоодой бийик жазуучу Чыңгыз Айтматовдун жана башка улуу инсандарыбыздын тили. Кыргыз мамлекетинин өзүнүн тарыхы, маданияты, үрп-адаты, салт санаасы бар. Улуттук баалуулуктарга ээ болгон эгемен мамлекетибиздин эне тил күнүн белгилөөгө салт айланып, 1989 23 сентябрынан мамлекеттик тил күн катары таанылып, эне тилибиз өлкө тарыхын түп тамырынан өзгөртүүгө өбөлгө болгон. Өз алдынча мамлекеттүүлүгүн тандап алган Кыргызстандын кайра жаралуусуна шарт түзгөн. Тил өлкөбүздүн руханий жана материалдык дүйнөсүн кайталангыс өзгөчө дөөлөтүү, мамлекет тил өлкөнүн биримдиги менен бүтүндүгүн аныктап, ар намысы менен улуттук идеологиясын айкалыштырат. Кыргыздык кылымдар бою кыргыз кылып сактап келе жаткан башкы касиеттердин бири анын тили болуп саналат. Кыргыз тилин ата бабаларыбыз 3000 жылдык тарых жолунда улам өнүктүрүп, зор көркөмдүккө көтөргөн эң байыркы залкал тилдердин бири. Эне тили болбосо ата албайт улуттун демекчи, кыргыз тилинин тарыхы бул биздин элибиздин тарыхы. Андыктан тил маселеси мамлекетибиздин бекемделишиндеги орчундуу багыттардын бири десек туура болот. Тил менен кош акырындап салт, нарк, маданият, дөөлөттөр да тарай баштайт. Адам канчалык көп тил билсе, ал тилдер аркылуу огеле көп маалыматтарды өздөштүрүп, ийгиликтерди багындырбасын. Эң негизги эне тилин, эне сүтү сыяктуу өз боюна кан жанына терең сиңирип билсе, андай адам түпкүлүктүү тамырынан, алгачкы башатынан айрылган маңгуртка айланып калат. Манастай түйнөдө деңдешсиз сөз океанын жараткан кыргыз тили кыргыз элинин күскүсү деп таанысак болот. Ошондуктан кылымдарды карыткан кыргыздын улуу сөзү тил болгондуктан анын касиетин сактап, өркүндөтүп, элибиздин атын дүйнөгө тааныткан эне тилибизге таза мамиле жасоо ар бирибиздин бул ыйык милдетибиз эмеспи? Кылымдарды карыткан кыргыз тили бар болсо, кыргыз улуту жашайт. Кыргыз улуту барда кыргыз мамлекети сакталат. Элибиздин залкар жазуучу Чыңгыз Айтматов кылымдан кылым өтүп кыргыз эл жер үстүндө жашап турса, кыргыз тили жашай берет деп айткандай, нечен деген кылымдарды артка калтырып, жашап келген жашап жатат жана жашай бермекчи. Адамдын эне тили анын жан тамыры деп айтылганда жан дүйнөбүздө ой тизмектерин эне тилибиз аркылуу билдиребиз.
келгиле баарыбыз кыргызча нукура таза так көркөм сүйлөйлү. Ошондо гана биздин эне тилибизди урпактан урпактарга жеткизип мурас катары калтырабыз. Тил бир адамдын жашоодогу негизги мүмкүнчүлүгү гана эмес, бир улуттун башкы байлыгы. Кыргыз тилибиз кыргыз элинин ар намысы болуп саналат. Айрыкча азыркы ааламдашуу доорунда башка тилдерди да өздөштүрүү менен эне тилибизди да жогору деңгээлге билүүбүз абзел. Андыктан кыргыз тилибиз кастейдей көңүл буруп, улуу тилин сактайлы, урматтуу замандаштар деп айтсам болот да. Анан жана сизге айтып өтпөзбүзбү, тарыхына кайрылып өтсөңүз дедиңиз го. Алгач 1929-жылга чейин кыргыз тили араб алфавитине болуп келген да. Анан 29-жылдан баштап кыргыз тили латын алфавитине которулган. 1941-жылдан тартып кыргыз тили орус алфавитине которулган. 1989-жылы 23-сентябрда Кыргыз Республикасынын Жогорку Советинин токтому менен мамлекет тили жөнүндө биринчи мыйзам кабыл алынып, кыргыз тили ээ болгонбуз. 2004-жылы 12-февралында мамлекет тил жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамы кабыл алынган. 2006-10 мартта мамлекет тил боюнча улуттук комиссиясынын чечими менен кыргыз тили төш белгиси негизделген. Андан соң ушуга 2006-жылдын 25-мартта конкурс сынактын негизинде мамлекеттик тил кимини кабыл алынган. Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн 2020-жылдын 1-октябрындагы номер 5-10 токтому менен Кыргыз Республикасынын 2021-25 мамлекет тилди өнүктүрүү жана тил саясатын өркүндөтүү программасы кабыл алынган. Кыргыз Республикасынын президенти тарабынан Кыргыз Республикасынын мамлекет тили жөнүндө 1923-жылдын 17-июлунда номер 140-буйругу менен Кыргыз Республикасынын конституциялык мыйзамына кол койгон. Андыктан кыргыз тили Кыргыз Республикасынын мамлекет тили болуп саналат жана мамлекеттик тилди колдонуу тартиби конституциялык мыйзам менен аныкталат деп жазылган. 2024-жылдын 18-декабрындагы номер 369 Кыргыз Республикасынын президентинин Кыргыз Республикасынын улуттук дем бийиктик дүйнөлүк бийиктик уңгу жолу жарлыгы да кабыл алынган. Мына андан кийин мына быйылкы жылдын 25-жылдын август айында дагы ушул конституциялык мыйзамга 7 пунктта өзгөртүүлөр киргизди. Буга да көптөгөн жакшы жаңылыктар кирилип жатат. Бул боюнча да азыр жакшы аракеттер, элибизге болгон жакшы бир сунуштар болууда. Ошондуктан эле мына касиеттүү эне тилибиздин уюткусу, көрөңгөсү болгон ак калпактуу элибиз жашап турганда кыргыз тили эч качан жоголуп кетпесине, дүйнөлүк башка тилдер менен тең тайлаша өнүгүп, келечек урпактарга аалам эркиндигине өкөлөчү канат бутак болоруна ишенебиз деп айтсак болот. Абдан жакшы. Агай баганан айтып калышат, негизинен тил бул өз өлкөсүндө, өз элинде гана өнүгөт. Туура, албетте. Анан баягы кыргыз тилинин мамлекеттик макамы болгону менен азыркы күндө айрым учурларда ушул биздин кыргыз тилибиз тебеленип, тепселип жатканы өкүндүрбөй койбойт. Албетте, туура. Анан ушул жаатта жөнөкөй эле бир мисалды алалы, биздин чакан кала ичинде кандай иштер жүргүзүлүүдө, маселен жөнөкөй эле көчөдөгү көрнөк жарнактарды айталы, көчө баягы жалпак тил деп коебузбу, жалпак тилде күнүмдүк сүйлөшүүдөгү тилдерибизди айталы. Эң туура, абдан. Ошол боюнча кандай иш аракеттер, элге түшүндүрүү, агартуу иштер жүргүзүлүүдө? Жакшы, абдан жакшы. Баягы эң биринчи, баягы кыргыз айтат, эң биринчи өзүңдү тааны дейт. Өзүңдөн башта дейт да. Биз өзүбүздүн чакан шаарыбыз, Борборубуз, Нарын областынын Борбор Нарын шаары. Биз баягы бүтүндөй ушул 7 облус ойлойт, айтат. Ушул Нарын шаары Кыргызстандын таза накта сүйлөгөн, нукура сүйлөгөн кыргыздар жашайт депчи. Бирок ушул көчөгө чыксаңыз, жөнөкөй эле автоунаага түшсөңүз, таксиге түшсөңүз, баландай жерден садиктен токтоп коюңузчу, повороттон токтоп коюңузчу, мен школго барат элем, жана дагы башкалаган ушунчалык бир аралаштырган тилибизди куллаган сөздөр абдан кээде зээнди кейтет да. Жакшынакай эле кыргыздын балдар кыздары, жакшынакай эле ушул орто муундагы адамдар өзүбүздүн тилибизге өзүбүз маани бербестик менен чалкеш кылып, таза сүйлөбөй, нукуралыктан ажырап баратканыбыз абдан өкүндүрөт. Бул жөнөкөй деп маани берген менен кийин чоң ооруга айланат. Анткени кийинки урпактар, кийинки муун, кыргыздын сөзү ушундай турбайбы деп чалыштырып, баардык тең аралаштырып, кыргызча таза сүйлөгөндү бирге унутуп калышат да. Анан сиз туура айттыңыз, жана бүгүнкү күндө жарлыктар, жарнамалар, мына бүгүнкү канчалаган мыйзамдар токулуп жатат, канчалаган эскертүүлөр берилип жатат. Мына акыркы учурда, мына быйылкы жылдын жана сизге айтып өткөндөй август айынан баштап жана ушу көрнөк жарнактарга, туура эмес жазылгандарга, кыргыз тилинин мыйзамынан чыгып кеткендердин баарына айыппул салуу боюнча атайын киргизилди да пункттарына.
мына ошолор боюнча да биз азыр шаардык мэриянын адистери менен бирдикте, муниципалдык башкаруу менен бирдикте кээде шаардын ушул аймактарын кыдырып чыгып атабыз да. Ошол өкүндүргөн жагдай бир эмес 5 жолу эскертүү берип, мен жакшынакай тил менен айтып да, ушуну алып койгулачы, алмаштырып койгулачы, биринчи кыргыз тили жазылып турсун бадырайып. Андан кийин силердин башка тилде жазсаңар болот деп сунуштоого карабастан, дагы ошол экени четке кагып жүрө бергендиктен жакында эле биз ушу атайын рейдке чыктык. Муниципал кызматкерлери, шаардык мэриянын кызматкерлери менен ошондо бир топ мекемелерге атайын айыппулдар салынды. Атайын айыппулдар салынды. Мыйзамдын чегинде. Мына ошолорго карап, мындан кийин дагы чөнтөгүнө күч келген адам, кой, токтотоюн, мындан кийин ойлоноюн дегенге келет окшойт. Ал эми адамдын өзүнүн арыйет, ан сезими, өзүнүн жүрөгүндө турган намысы канчалык деңгээлде экенин өзүңүздөр баалап жатпайсыздар. Эгер ошол кыргыздын эле жанандары, балдары, кыздары жүрөгүндө ой мен кыргызмын го, мен биринчи кыргызча жазайынчы, келген меймандарга да биздин жүзүбүз болот го деген ар намыс, арыйет ойгонуш керек да. Бирөөнү туура эле, бирөөнү баягы космополитизм деп коет. Тетиги жакшынакай жазылат экен, тетиги кооз экен, тетиги укмуш көрүнөт экен деп биз ошого басым кое берсек, биз кыргыз тилин жакшынакай биздин улуттук тилибиздин маани маңызын, касиетин жоготуп жатпайбызбы? Бирок ошол учурда биздин океандай көлөмдүү Манас эпосун чыгарган көркөм тилибизде деле ушундай кооз сөздөр, кооз жазмалар бар да. Ооба. Ошолорду колдонсок болот да. Маселен, ошо Манас эпосун изилдеп ошондон алып чыксак болобу? Ушундай бир кооз сөздөрдү, эң жакшы сөз айтып атасыз да. Бул Манас океанда. Бул бүткүл дүйнөдөгү мындай азыр эпос, мындай азыр жок. Ошонун үчүн да биз байыркы эле экенибиз ушу Манас эпосу аркылуу билинип атпайбы? Бул жерде бүтүндөй түрк дүйнөсүнөндөгү эң бай тилдер, эң байыркы, эң мыкты сөздөрдүн баары ушунда камтылган. Азыр түркологдор, башка улуттар да ушуну изилдеп таң калып жатат. Кыргыз элинин байлыгына, кыргыз элинин ушунчалык кеңдигине, кыргыз элинин тилинин ушунчалык бардык элдерге мындай таасир эткендигин эми байкап атышат, билип атышат. Ал эми биз өзүбүз мынча айтканда чолпу сүйлөп, мындай чоркок сөздөрдү сүйлөп, күнүмдүк бир орусча айтканда бытовойго сөзгө айланып барат. Ал эми кыргыздын илгери Радлов деген орустун улуу окумуштуусу кыдырып жүрүп айткан экен. Кыргыздар деген сүйлөгөндө ыр менен сүйлөшөт экен. Жамакташып, куюлуштуруп сүйлөйт экен. Бул эмне деген уникалдуулук, бул эмне деген касиет, бул эмне деген улуу эл деп таң калган экен ошолорчу. Улуу окумуштуулар таң калган. Бул дүйнөдө жок. Башка улуттар мындай сүйлөй албайт. Бир гана кыргыздын касиетине, кыргыз элине берген улуу касиет экен деп баа берген экен. Биз ошо касиетибизди барктабай баалабай атпайбызбы? Ошол Манасыбызга кайрылсак, улуу эпосто улуу сөздөрүбүз менен баягы байыркы адамдар сүйлөгөндөй жакшы, көркөм, таза, нукура, бири-бирибизге болгон жорголоткон жорго сөздөр менен сүйлөсөк, анда биздин кыргыздуулугубуз артат эле да. Биз анда өзүбүздүн тил байлыгыбызды бүткүл дүйнөгө жаңыртып, биздин келечек буундар да ошондой жадырап жакшынакай сүйлөп турса, биздин сыйымыбыз артып, биздин улуттуулугубуз бийиктикке чыгат эле да. Мына ушуну айтмакчымын да сиздерге. Абдан жакшы. Агай, анан ушу биздин кыргыз тилибизге болгон урматсый баягы аз да болсо жана айрым кемчиликтерди эске алганда жыл өткөн сайын өнүгүп өсүп келе жатат. Ошол учурда дагы бир көйгөйлүү маселе бар. Мамлекеттик иш кагаздардын жүгүртүүсү бүгүнкү күндө кыргыз тилинде канча пайызда болуп жатат? Кыргыз тилинен сиз туура айттыңыз. Мына бул тил мыйзамдары кабыл алынгандан баштап, сиз айткандай 2004-жылдан баштап, мына бир мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлердин баары тең тесттен өтүү боюнча атайын буйрук чыгып, мына жылдан жылга ошолордун тил билүүсү, иш кагаздарын тариздөө деп коет, иш кагаздарын тариздөөсү жолго коюлуп келе жатат да. Бирок бул дагы акырындык менен жылып келген да. Мына 2017-жыл конституциялык, 2023-жыл конституциялык мыйзам кабыл алынгандан кийин мына абдан азыр күчүнө кирди. Мына ошого карата азыр бардык кызматкерлер, мына сот органдары, ички иштер органдары, деги эле мамлекеттик органдардын бардыгы тең кыргыз тилин билүүсү шарт, милдеттүү деп турат да. Мына биринчи алгачкы учурларда А1, А2 деңгээлинде гана билүү ырасталып келсе, азыр В1 жана В2 деңгээлинде билүүсү талап кылынып жатат да. Мындан сырткары дагы мына жаңы мыйзамга талаптарына ылайык 26-27 жылдан баштап бардык медицина мекемелери, билим берүү тармактары,
деги эле ушул Кыргызстанды камтыган кандай мекеме уюмдардын бардыгы болсо В1, В2, В2 багытында кыргыз тилин билүү боюнча атайын талаптар бар. Бул боюнча атайын тесттен өтүшөт, дил баяндар жазылат, булар боюнча атайын сынактардан өтүлөт, 3 жолу шарттын негизинде берилет. Эгер 3 жолу шарттан аткара албай калса, анда ээлеген кызматына татыксыз жооп бербейт деген колуна кагаз берилип калат да. Мына ошого карата азыр бардык мамлекеттик кызматкерлер, бардык иштеп жаткан жарандар, бардык ушу билим берүү тармагында иштегендер, медицина тармагындагылар булга абдан чоң көңүл бурусуз шарт. Антпесе убакыт өтөт. Эртең күнү ошол эгерде билим деңгээлдерине жетишпей калса, жакшынакай иштеп аткан кызматтарынан өксүп калса, булар үчүн абдан уятчы болуп калат да. Абдан уят болуп калат. Мына ошону билүүсү шарт деп эсептейбиз да. Абдан жакшы, жакшы аракеттер, жакшы иштер жүргүзүлүп жатыр. Агай баягы убакыт учкан кош дейт. Негизинен кыргыз тили боюнча айтып отурсак, кеп көп, түгөнбөйт. Ал эми ушу жалпы теңир тоолуктарга, кыргыз элине ушу майрамга карата эмне дейт элеңиз? Куттуктоо сөзүңүз же кайрылууңуз барбы? Рахмат. Эми жана да айтып өттүм, арбаңыздар, улуу теңир тоолук кыргыз элим, ак калпакчан. Ушул ак кар баскан улуу тоолорубуздун мекендеген элибизге менен биз сыймыктанабыз. Абдан эмгекчил, кайраткер, канчалык кыйынчылык болсо дагы ошого чыдаган, бардыгына сабырдуулук менен көз караш менен караган биздин элибизде эл, топуктуу эл абдан аз десек болот. Анткени биздин ушу каймагы болгон, кыргыздын каймагы, уюткусу болгон кыргыздар ушу биздин жергибизде жашайт. Салт санааны сактаган, жакшы наркын сактаган, ушундай элибиз, ушундой наркы менен байыркы өзүбүздүн ата бабабыз сактап кеткен, улуу бабалар айтып кеткен нарк населибизди сактап, ошо бийиктигибизди сактасак деген ойдобуз да. Албетте, баягы кой аксагы менен миң деп айтат кыргызча. Ошондуктан арабызда жүргөн ар кандай бузуку сөздөр, тилибизге болгон жаман кептер, тилибизге болгон ренжиген айтылган мындай бир ушунчалык жагымсыз кептерди алыска таштап, өзүбүздөн баштап, тилибизди үйрөнүп, тилибизге болгон жакшы мамилебизди өркүндөтүп, балдарыбызды кыргызча окутуп, келечек муундарга кыргызча салт санааны үйрөтүп, өзүбүзчө кыргызча жашап, байыркыдан келаткан кыргыз менен меймандостукту сактап, өркүндөтүп, адамга болгон жылуу мамилебизди сактап, бирибизге болгон сүйүү, жакшылыктарды арнасак, бизден Теңир тоодон башталат. Башка жердеги областтардагы бизден үйрөнүп, Теңир тоо момундай сүйлөп жаттыр. Теңир тоо кыргыз элин момундай барктайт экен. Теңир тоолукта кыргыз элине тилине момунчалык маани берет экен. Келгиле бизди ошондой кылалы деп бизди карап түстөрөт башкалар. Мен ошону айтып кеттим. Биз кыргыз элин түстөрө турган, кыргыз элине үлгү боло турган элбиз. Ошону айтып кетмекчимин. Чоң рахмат. Урматтуу көрүүчүлөр, биздин студияда Кыргыз Республикасынын президентине караштуу тил жана тил саясаты боюнча улуттук комиссиянын Нарын облусундагы өкүлү Кадыркул Богубаев агайыбыз болду. Ушу кыргыз тилине байланышкан суроолорубузга жооп берди. Сизге терең ыраазычылык, таң эрте келип, өзүңүздүн алтындай убактыңызды бөлүп, бизге кызыктуу маек куруп бергениңизге. Рахмат силерге, чоң рахмат. Анда эмесе биз көрсөтүүбүздү алдын өстүп улантабыз. Негизинен баягы кыргыз тили жөнүндө айтып отурсак, кеп көп. Ошол учурда бул биздин эне тилибиздин артында турган көөнө сөздөр. Көпчүлүгүбүз бүгүнкү күндө угуп келсек, ушундай сөз бар эле, бул кандай учурда колдонулат деп аң таң болгон учурларыбыз да бар. Анда келиңиздер, ушу эне тилге 2 мүнөт рубрикабызда көөнө сөздөр боюнча кеп болмокчу.